Үй бүлөсү, ишкерлиги бардык тараптан ийгилик жаратып келе жаткан жарандарыбыз Арбын элеттеме программасы бул жолку чыгарылышында дагы мына ушундай жарандардын үйүнө баш багат. Саламатсыздарбы? Азыр биз өзүңүздөр билип тургандай Чоң Алай районундабыз. Бул жерде Жебек аттуу эжекебиздин үйүнө келгенбиз. Ал эжекебиз мейманкана ачып, кол өнөрчүлүк менен алектенип, ошол эле учурда жолдошу менен 6 баланы татыктуу тарбиялап келе жаткан учуру. Мен азыр алгач бүгүнкү программабызга конок болуп Жебек эжекебизге суроолору бар болгон жаштар менен саламдашууга жөнөйүн. Менин жанымда эки адаттагыдай эле досторум бар. Алгач биз булар менен таанышып алып, андан соң саякатыбызды баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алгач өзүңөрдү тааныштырып өтсөңөр. Сенин атың ким болот? Менин атым Айзат, Чоң Алайдын районунун тургунумун. Мен кол өнөрчүлүккө шырдакты кандай тийгүүнү билгим келет. Анан мейман тосууда конокторду кандай тосуу керек, ошону билгим келет. Сенин атың ким болот? Менин атым Рыскелди, Даротто жашайм. Мен Кытай мамлекетинде 2 жыл окуп келдим. Ошонун себебине мен өзүмө конок үйүнү ачууну туура көрдүм. Мен азыркы жаңы бизнес баштагандыктан ушул Жебек эжеге кандай нолдон баштап кандай бизнес ачуунун сырын үйрөнгөнү келдим. Анан ушуну менен да токтоп калбастан өзүбүздүн кыргыздын улуттук кийиздерини Кытай мамлекетине алып барып, кичине болсо да Кыргызстандын салт санаасын, улуттук буюмдарын тааныткым келет. Азыр анда биз Айзат жана Рыскелди менен каарыманыбыз болгон Жебек эженин үйүнө жол алабыз. Жебек Туратбекова, Чоң Алайдын тургуну, 38 жашта. 15 орундуу конок үйү бар. Көп жылдан бери кол өнөрчүлүк менен алектенип келет. Жолдошу Давытбек экөө 6 баланы тарбиялап келишүүдө. Бул жак Айзат, Рыскелди, ошол баштагыда айткандай, сиздин баягы ишкерлик сырыңызда, үй бүлөсүндө жашоосуз кандай кызыкканы мен менен кошо келип калды. Жүрүңүздөр анда. Анда үй жака жүрүңүздөр, Балары азыр жүрүңүздөр анда. Анда кол өнөрчүлөр менен сиздер менен кеңирээк сүйлөшөлү. Биз Алай ишкер айымдарынын филиалы болуп Чоң Алайда иштеп атабыз 2 жылдан бери. Бул эжелер менде иштейт. Азыр бир аз сезон болуп калгандыктан шартка байланыштуу азыраак эле келди. Негизи 106 айыл иштейбиз. 106 айылдын немесинде арасында 57си албетте постоянно иш менен камсыз болуп турат. Биз көбүнчө өрмөк колдорунан жакшы келет. Анан ошолордун арасынан эле биз таар токконго бөлүп алганбыз 20дай аялды. 20дай аял швейный машина иштешет. Анан кийиз кылышат, шырдак кылышат. Бардык кол аял затынын колунан келип аткан кол өнөрчүлүк баарын жасашат. Жебек эже, мына биз сиздин кичинекей ушул ишмердүүлүгүңүздө бир бөлмө менен таанышып чыктык. Ичинде аябай кооз, сонун нерселер көп экен да. Анан ошол эле учурда бизде ушул бул ишмердүүлүк кандай жолуна түшүп калды? Кандай бул нерсеге жетиштиңиз? Мен негизи өзүм айтканда өзүм ушундай эле чоң элеримди, апамды ээрчип жүрүп, 3-классымда таар токконду үйрөнгөнмүн. Ошол сыяктуу биздин баардык аялдарыбыз бул сүйгөн кесиби катары баштадык. Албетте бул башташ үчүн сөзсүз биринчи багыт болуш керек экен. Буга чейин деле жасаганбыз, бул ишти ар дайым жасап жүрөбүз. Бирок саткан эмеспиз, сатка чыгарганды билген эмеспиз. Азыр Баялайдын артынан биз Баялайдын колдоосу менен көп жактарга тааныштык, көп жактарга таанылдык. Окуулар болду, окуулардан биз көбүнчө сапатка чыктык. Сиз ушул Баялай жардам берди деп неме кылып атасыз? Ал кайсыл тарапка сизге чет өлкөгө чыгууга жардам берди же ушул Кыргызстандын ичинде гана жайылтып берүүгө жардам берип атабы? Көбүнчө Кыргызстандын ичинде деле, анан сырт жактарга да сатып баштадык. Баялай жардам бергенде бизге Швейцарияга, Кореяга, Японияга жардам берди. Сиздер ушунча аял иштейт экенсиздер. Мен ушул чеберчиликке кызыгамын.
Мен ушул чеберчиликти өнүктүрүп башташ үчүн кайсы нерседен башташым керек? Биринчи өзүңүз кызыгууңузду, жүрөгүңүздү байкам же тыңшам дегендей. Сиз кийиз тарапы же материал же швейный тарапка өзүңүздүн өнөрүңүздү кайсыга багыттайсыз же кызыгууңуз кайсыга артса, ошол нерсени алып кеткенге үйрөнсөңүз болот. Кандай түрдөгү баягы сувенирдер эле кол өнөрчүлүктөр өтүмдүү болот? Бул сыртка чыгарыш үчүн бизде чоң нерселердин өтүшү кыйын экен. Кичинекей сувенир катары, мисалы айтсам, мындай плаштар, анан сумкалар, рюкзактар. Биздегилер атайын баягы колубузда. ооба. Алып кеткенге дагы, сыртка алып чыгып кеткенге дагы жакшы экен, жеңил. Анан бизде чоң нерселер анча өтпөй калды. Биз чоң нерселер өзүбүздүн Кыргызстанга өтөт. Анан сыртка сөзсүз биз мынандайлар. Анан биз бул окуулардын, семинарлардын жакшы жактарынан алганыбыз немен түстөрдү тандап алганды үйрөндүк. Айкалыштырганды. Бизде мына мисалы биз мына илгерки мындай көрсөтсөк да болот. Ата бабаларыбыз боз үйгө иштетилген таарлар, бул канча карап туруңуздар, канчалаган түстөр көп бул жерде. Бул түстөр сырт жактарга чет мамлекеттин талабы буга ылайык келбеди. Бизде көбүнчө натуральный ак кара, кызыл көк деген сыяктуу эле эки түр, ашып кетсе 3 түр менен жасаганды үйрөнүп, ушул нерселер сыртка жакшы чыгып атышат. Сиз айтып атасыз, ушул товарларды чет өлкөгө ушулар өтүмдүү деп. Мисалы мен ушул эле товарды, мисалы Кытай мамлекетине алып барсам, кантип таратуум керек, кантип аларга жайылтып, ушундай бизде товар бар деп айтуум керек. 2019-2020 караган жылы биз бардык Алайдан Ааламга деген фестивалга чоң нерсеге катышып, ошондо биздин бүттүн товарларыбызды, мына товар өрмөктөрүбүздү биз мындай карап келгенде, даже биз Чоңалайда отуруп, биз жасадык деген менен Чоңалайда эле жашагандар, Бишкекте жашап калган шаарлыктар бул нерсенин кээ биркисин билбейт экен. Ушул нерселерге туш болдук фестивалда жүрүп. Биз ошол жерде Ормон бренд Бермет Турсалиева эжебиз былтыр ошол биздин ушул өрмөктөрдөн жасаган бардык түрүнөн алып, Екатеринбургка тааныштырып, көрсөтүп, таанытып келди. Андан кийин эле бизге кичинеден заказ башталды. Ушинтип эле неме кылсаң болот. Жеги анан кийин азыркы учурга, азыркы заманга жараша силердин кандай буюм дайындаганыңыздар көп өтүп жатат? Бизде мына заманбап дегенге бизде көп нерсе камтылды. Азыр мен сага мына рюкзак. Рюкзактын бизге мындай караганда бул жактарын эске алсак, кадимки эле рюкзакка окшош болгон менен бизде ушул эле жерде, мына жеринде кичинекей гана болуп, илгерки кандай десем, энелерибиз байыркы колдонуп жүргөн товар өрмөгүнү чеберлер аралаштырып, ушул заманбап кылып, заманбап жасап чыгарып атышат. Бир караганыңда өзүңдүн баягы мынаны чоң энелерибиз байыркы өтө мурунку иштетилген товарларды айкалыштырып жасап атабыз. Сага жактыбы? Ооба, жаксан экен. Биз ошол эле суроого дагы кайра кайрылып, мына өрмөккө келсек, бул товар мындайча айтканда азыр ушул күндө бир 40 жыл болгон товар. 40 жылдан бери бизде сапатын жогот элек. Сапатын жогот элек. 40 жыл, 50 жыл, даже бир кылым биздин кол өнөрчүлөрдүн товарлары жашай алат. Айтканга оңой, жасалганда аябай мээнет менен жасалган нерсе. Анан бул жасалган нерселерни албетте аялдар чебер болгондуктан өздөрү сүйүп, бул нерселерди жасап атканда даже ырдап, кандайдыр бир рахат алуу менен жасашат да. Жеги ошо мейманканаңыздар бар экен, коногуңуздар кандай өздөштүрүп түзүп алдыңыздар? Ушул коногуңуздорго меймандар келгенде кандай маанайда тосуңуздар, кандай таапет тосуңуздар, ошол боюнча айта кетсеңиз. Эң чоң үйлөрдөн болуп салынганы бул жолдошумдун атасы менен энеси салып койгон там да. Анан алар деле мени бир бизнес ачат деген сыяктуу чоң үй салган экен. Мен азыр бул үйдүн үзүрүн көрүп атам. Аябай жакшы. Бул конокторду тоскондо дагы жөндөн жөн эле конок келе бербейт. Жөндөн жөн эле кандай десем, ийгилик жарала бербейт деп эме кылам да, токтолом.
Бул гостевойду ачканда биринчи бизде канчалаган көптөгөн адамдарды үйдүн чоңдугуна байланыштуу тосуп бергиле, ой маймандап бергиле, ушинтип тосуп жүрүп, анан жолдошум бир тууган кайнагам акасы, бир тууган кайнагам гостевой иштеп жүргөн башында. Кийин ал жакты, анан анын деле чоң кишилерин биз тосот элек. Ошентип жүрүп биз деле гостевой ачсак болот экен, үй чоң деп отуруп, экөөбүз кеңешип отуруп, биз гостевой ачып калдык. Келген кишилерден дагы сунуш болду негизи. Баягы конок тосуп жүргөндө эле, үйүңөргө жөн элесиздер, гостевой ачып койсоңор жакшы болмок. Ачсаңар деле болот, үйүңөр чоң деп отуруп, ушул нерсеге биз тартылдык да, иштеп баштадык. Рахмат. Дагы бир суроо берем. Ушул конок үйдү ачууда мага эмнелер керек? Жана конокторду кандай тосуу керек? Конок үйдө айта кетсек, биринчиден көбүнчө алыскы жерге командировкага келгендер көп болот. Документация иштери, документтин болуш керек, патент, страховой баардык документтерин толук болуш керек. Андан тышкары конок тосуу эле оңой деп ойлогон менен көп эмгекти талап кылат. Келген адамдын ошо көңүлүн карашың керек, эмне талап кылса баарын аткарып турушуң керек. Азыр билесиздер, баары эле баягы комфортабельный, ыңгайлуу шарттарды сурап жатат. Ошондуктан эгер 1-2 бөлмөсү бош болсо, ошондон деле баягы биздин үй бүлөгө конок болуп келгиле деп чакырып баштаса болот. Анан бара эгер ошол нерсе жакса, үй бүлөнүн баардык мүчөлөрүн ынандырса, ана ошондо гана баягы чоң кадамды ташташ керек деп ойлойм да. Эң негизги шарт бул тазалык. Чынды айтканда биз баягы үйдө жашап өзүбүз деле көп нерсеге көз чаптырбайбыз, бирок биз бара ошо жылдан жылга үйлөрдү текшерип келгенде тиги бияк деп ошо өзүбүз баягы объективдүү түрдө текшергенде көп нерселер чыгып калат да. Ошондуктан негизги бул санитария жана гигиенадан башталыш керек. Айтор ошо бөлмө өзүң конокко барып, өзүң ошо эс ала тургандай кандай шарттарды кааласаң, туристтерге дагы, келип аткан конокторго дагы ошондой шартты иштеп бериш керек. Анан конок үйдө көп ойлойт, баягы бул кожо экенин эле иши депчи, жок, конок үйдө бүт үй бүлө мүчөлөрүнүн иши. Апасы жумушта болуп калса, кандайдыр болсо, аны балдары же башка үй бүлө мүчөлөрү дагы ала кетип, баягы чогуу эри шаркакта иштегенге аракет кылыш керек да. Ошондо гана ошол үй бүлөдө биримдик болот дагы, бизнеси дагы алдыга жүрөт. Жибек Туратбекованын конок үйүн негиздеген учурунун мисалында алгачкы зарыл болчу каражаттарды тизмектеп беребиз. Ишкер аялдын өз турак жайын 8 орундуу конок үйүнө айландырууга керебет, отургучтар, сыналгы керек болду. 8 керебеттин ар бири 7000 сомдон. Тамактанууга ыңгайлашкан отургучтун баасы 24000 сом. 4 бөлмөгө бирден сыналгынын ар биринин баасы 10000 сом. Жалпы чыгымды эсептеп чыгабыз. Керебеттердин жалпы баасы 56000 сом, отургуч 24000 сом, сыналгылардын баасы 40000 сом. Жалпы 120000 сом чыгым сарпталды. Белгилей кетели. Мейманкана ачууда төшөнчө, жүз арчы, ашкана буюмдары да керектелет. Келген клиенттеримден өзүнчө ыраазы болуп, сүйлөшүп отуруп калганда сурасам, айтышат, сиздин бизге кел тур кылып, анан тамак ашыңыз натуралный болгондуктан дейт. Мен көбүнчө эле сатып келе бербейм. Бизден чыккан, биздин өзүбүздүн чоңлайда чычырканак, сары май, курут, ушундай нерселер менен көбүрөөк тамактандырам келген клиенттерим менен. Биз башында мен кызыктуу окуям да, жолдошум экөөбүз бир адам суу сурап же болбосо баш көз жуамын десе, чуркап чыгып чоң баняны жакчыбыз. Бир адам үчүн биз 1 саат убактыбызды алып. Анан кийин бир баягы Баялайда Айдай деген жакшына кыз иштеп кетти. Азыр чет мамлекеттерде иштеп жүрсө керек, Айдай менен Иманалы деген бала бар. Ошолор келди дагы, эже сиз бир адамга дагы чыгып баня жагасыз. Давайте мына жерде орун бар. Душ салсаңыз болот. Анан туристтер эмнени каалап атат дегенде биз ичинде туалет дагы керек экенин билдик. Ошолордун суроо боюнча, анан сунуштары боюнча десем да жаңылышпайм. Сунуштары боюнча анан биз душ менен туалетти жайгаштырып алдык.
Жеже, менде да сизге бир суроом бар. Ушул сиз айтып атасыз, коноктор көп келет деп, ушул чет жактан келген туристтер дагы сиздердин үйүңүздөр, конок үйүңүзгө келген күндөр болдубу? Бул эң чоң көп коноктордун келген арасында албетте туристтер бар. Туристтер келгенде мен өзүмдөгү продукттарын эле кармап отурбайм. Мына эле бар деп жасап бербей койбойм. Алардын талап кылган кээ биркиси эт жебейт. Бизде көбүнчө этке басым жасайбыз. Чоңлайча, айрыкча дегенде. Мен кээ биркиси эт жебей келет, кээ биркиси жумуртка жебейт, кээ биркиси сүт тамак жейт дегенде бардык талапка аракет жасап, ошол туристтин эмне тамак кааласа, ошону жасап бергенге аракет жасайм. Бизде бул үйлөрдөн чоң кишилерди узаттык. Мен өкүнөм, булар мени сүрөткө түшүп, илип койбогондугум. Как эстелик катары же болсо келгенде сиздерге мындай куругулай айтканча сүрөт менен мактансам болмок. Ошол жерин аткарбадым. Албетте бул иштердин баарына жолдошум жардам берет. Кээде мен дагы гостевойго кошуп кете берейин айтсам көп сөз да. Биз кроваттардын башында ачып атканда кичинекей эле мындай ничкераак турган кроваттарды сатып келе берген экенбиз. Кийин ошол эле келген эле туристтерден, келген эле клиенттердин арасында чоң адамдар келип, толмоч адамдар келип, бизге кроват ничкелик кылып жерге эле салып бересиздерби же кроват чоң барбы дегенде, биз анан кроваттарды чоңойтуп баштадык. Ушу күндөн күнгө изденип отуруп, биз хорикадан бул баягы тамак жасаганды, салат жасаганды дагы хориканын окуунан өтүп жүрүп, салаттарды жасаганды заманбап келген клиенттерди кабыл алганга даяр болуп калдык да. Конок үй бизнес болгондон кийин, баягы акча табуу болгондон кийин ошо экономика жагынан дагы караш салыштырыш керек. Көп учурда ошол расходдор, чыгашалар көп болуп кетип, кирешенин кирген суммасы баягы күнүмдүк акча ала берсе эле, баягы кожойкелер, кожоюндар ойлойт экен, акчам жүрүп атат деп, бирок санап келгенде ошо өзүнүн кетирген сарпталган убактысын, өзүнүн энергиясын дагы саналбай кетет. Анан экинчиден, азыр жана айтып кеткендей, жарнамада илгери кийин баягы буклет берип, тааныш билишке салып кылса, азыр баары интернеттин жайылышы менен аябай өзгөрдү. Азыр эң жакшы нерсе бул ошо социалдык тармактарда, Facebook, Instagram, TikTok жана башка бир социалдык тармактарда өзүнүн страничкасын ачып, бир ошол жака маалымат салып, жакшынакай сүрөттөрүн жүктөп, кандай кызматты алып барат деген маалыматты берип эле, анан ошону дагы бир рекламага, баягы жарнамага коюп койсо болот да, интернет айдыңында. 10 орундууга чейинки мейманкана ээлери патенттин негизинде иш алып барышат. Салык кызматынан ыктыярдуу патент ачылат. Анын негизинде ай сайын ар бир керебет орун үчүн райондордо 800 сомдон, шаарларда 1000 сомго чейин өлчөмдө салык төлөнөт. Эгерде конок үйүндө 10дон ашуун орун болсо, ишкердин жашаган аймагындагы салык кызматы менен салыктык контракт түзүлөт. Мында мейманкана ээсинин 12 айдагы орточо кирешеси эсептелип, салык өлчөмү бекитилет. Социалдык фондко камсыздандыруу төлөмдөрү болсо, ишкерлердин жашаган аймагына карата бекитилген. Аймактарда ай сайын төгүлүүчү камсыздандыруу төлөмүнүн орточо тарифи 574 сом, шаарда 691 сомду түзөт. Деги эле сиздердин жашооңуздарда ушу конок үйүн ачканда бир мындай көйгөйлүү бир проблемалар жаралдыбы? Мисал айтканда, мен гостевойдо ачам десем конок үйүнү, мага кандай кыйынчылыктар туш келиши мүмкүн? Ошону кайтып жеңип чыга аламын. Албетте иш болгон жерде кыйынчылыктар боло берет экен. Бул коноктосууда алдын ала пландап, келген адамдын санын алып, ошондой иш жүргүзбөсөң, кээ бир учурда окуяларга түшүп болгонбуз. Коноктордун санын чектебей алып алып, балдарын машинада түнөп жатып калган учурлар болду. Ошого байланыштуу алдын ала план менен адамдын санын алып иш жүргүзгөн жакшы болот да. Карап туруп бул бизнестин сөзсүз бир жагы кыйын, бир жагы жеңил дегендей. Анан мен баягы аял заты тамак аш жасагандын арасында кыйынчылыкты айткым келди да. Мен кишилерден алган акчаны эле баарын кетириш керек деген нерседе болуптур. Бул кызыктуу окуя да. Значит, мен 500, 700, 600 алсам ушунун баарына сөзсүз дасturkonго этти дагы сатып келип, мынтип эле кое берипмин.
Кейде қарап тұрсаң тамағынан ет жегендер шығады. Еттерді бөліп шығарып қойғандар шығады. Келгенде клиенттерден сұрап алыш керек екен. Ана ошоға жаша тамақ жасаған деле бұл как чыгымды көп чыгарбаган сыяктуу болот экен да. Деги өзү сиздердин ушул бир үй бүлөк катары жакшы бир маектешкени, сырдашканы убактыңыздар болобу деген суроо да. Ушунчалык иштерди угуп атабыз, ушунчалык ишкерликтин түрүн угуп атабыз. Анан 6 баланын тарбиясы убакытты кандай үйлөнбөйсүздөр, кантип бөлүштүрөсүздөр, кандай өткөрөсүңөр? Біз бір нәрсені баяғы өкөз маслихатташабыз да, кайсылай иш болбосун, анан эркин отурган күнү убактыбыз болот. Мына чоң өтүп аткан эшиктин алдагы гостевойубузду, гостиницабызды жолдошум проектисини баягы чызып, шарттуу түрдө азыркыдай душ, туалет өзүнчө баягындай саманбап 1ден 2ден гана адам жататкан жасаган үчүн бир чоң дептери толду. Анан кийинки дептер көттү. Ушинтип жүрүп, ишти өзүбүзгө баягындай пландаштырып алабыз. Анан бош убактыбыз сөз болот. Бун достору менен өзүңүз айтып бербейсизби ошол боюнча? Жакшы болот эле. Ооба. Эми иштегенден кийин эс алганда деле билиш керек дегендей, эми достору менен барып тоолорду эс алабыз, андан сырткары достору менен, аштарыбыз менен волейбол ойнойбуз. Жумасына барып ойноп турабыз. Семейный ойнойбуз. Семейный ойноп атабыз да. Ошончо жумушту таштап коебуз дагы, эртинишип алып үйдөн чыгып кетебиз ойногон. Бүгүн биздин экинчи чыгарылышта Жибек эжекебиздин ишкерлик сырына, үй бүлөсүнө болгон саякатыбыз жыйынтыкталды. Ошол эле учурда мен ойлоп жатам, Айзат менен Рыскелдиге дагы бүгүнкү сапарыбыз жакты деп, анан албетте булардын дагы өз пикирлерин угуп көрүүнү туура көрүп жатам. Айзат, кандай жыйынтыкка токтолдуң? Колуңду болсун бем? Албетте мен бүгүнкү күндө бардык өзүмө кызыктуу суроолорума жооп алдым. Жана дагы ошол Жибек эженин командасына, курамына кошулуп, ошолордон үйрөнүп, буйруса алдыдагы пландарымды чеберчиликке мыкты өздөштүргөн адистин чеберчи болуп чыгам деген максатта калдым. Рахмат Айзат. Рыскелди, сенде кандай пикирлер болду, кандай жыйынтыкка келдиң? Ооба, мен негизи чет жака кандай чыгаруунун жолдорун да билбей, ал эмесе ошо конок үйүнү кантип ачуунун да жолдорун билбей жүргөм. Азыр ошол Жибек эжелер менен сүйлөшкөндөн кийин бардык суроолорума жооп таптым деп ойлоймун. Буйруса Кыргыздын ошо кол өнөрчүлүгүнө Кытай мамлекетине жайылтып, жана да ошо өзүм кыялданып эңсеп жүргөн конок үйүнү ачам деп турам. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирип өтөйүн. Өзүңүздөр кыялданган ишкерликтин түрү менен алектенип, мыкты ишкерлердин катарын толуктайсыңар деген ишеништем. Ал эми урматтуу достор, Элеттеми программасы мына ушул менен экинчи чыгарылышын жыйынтыктайт. Мен сиздерге эскерте кетейин. Ишкерликтин кайсыл түрүнө кызыгасыз жана эмне үчүн мына ушулар боюнча комментарийден пикир күтүп калам жана албетте өзүңүздөрдүн номериңиздерди тиркеп коюңуздар. Биздин программага конок болууну каалагандарды биз программага чакырабыз. Албетте бизден сиздерге мыкты сонун белектер бар экендигин эскертип, мен сиздер менен коштошоюн. Сак саламатта калыңыздар.